чын онкология эмне экенин вообще билчү эмесмин. Рак менен ооруп аткан инсанга жанагындай мамиле кылсаң жакпайт да. Жакшысыңбы деп мындай бооруң оорусачы, алкоголго берилип кеттим. Ооруп аткан инсанга өзү жардам бере берсе, башка эч ким жардам бере албайт экен да, ачыгы. Жыргалбек Кудайкулов, режиссер. Рак менен күрөшүп келет. Кош келдиңиз биздин подкастка. Чоң рахмат убакыт бөлүп бергениңизге. Дары эле мындай суроо менен баштагым келип турат. Бул диагнозду билгенден кийин, кабыл алгандан кийин сизди таң калтырган же күлкүңүздү келтирген кандай мифтерге же стереотиптерге туш болдуңуз? Эми кандай десем, ооруп баштагандан кийин ар кандай окуяларды айтып берет да. Үйдөгүлөр, жакындарым, может жардам берет деген ойдо. Анан бир байкеден дагы бир жаңылык өзүнүн окуясын айтып берди. Врачтар ага ушул раксын, сеники 4-чү стадия. 3 ай эле өмүрүң калыптыр дептир. Анан тиги байкеде үйүндөгүлөр переживать этип, эмне каласы ошону алып берип, ушундай мамиле кылып калган экен. Андан кийин алып жөн эле эми өлсөм Москвадан эле башка жактан өлөйүн, мен барып иштейм деп туруп Москвага кетип калат экен. Москвада иштеп жүрүп, ал жөнүндө вообще ойлонбойт экен. 1 жылдан кийин келип туруп ошол врачка жолугуп, 1 жыл өттү, эмнеге мен өлгөн жокмун дейт экен. Анан көрсө просто диагноздон адашып калган экен. Ушундай Чындап болгон окуя. Чындап болгон окуя экен. Анан эми бирок ошол окуяларды уккандан кийин мен деле ишенгим келбей кетет. Кайра текшергим келип. Эми баары Кудайдан. Кыжырыңызды келтирген же ачууңузду келтирген сөздөр болдубу? Мисалы, боору ооругуп, ушундайлар кайра сен ачууңду келтирет эмеспи? Ошол кандай десем, негизи ооруп аткан инсанга, именно рак менен ооруп аткан инсанга жанагындай мамиле кылсаң жакпайт да. Жакшысыңбы деп мындай бооруң оорусачы. Ошону тем более мен өзүм дагы кичинекей кезимден кандай десем мындай бир аз гордойраак болчумун да. Анан бирөө мага боору ооруп мындай кылса мага жакпайт болчу. Анан азыр тем более азыр эми рак десе эле бүт бар эле моментип мамиле кылат да. Үйдөгүлөр да ошондой. Мен ошон үчүн үйдөгүлөр менен чогуу турбайм да. Өзүнчө турасыз? Өзүнчө турам. Себеп дегенде канчалык жакшысыңбы, мондай жейсиңби, мондай ичесиңби, тияк карасыңбы деп мамиле кылган сайын өзүңдү слабый сезип бересиң, өзүңдү ого өтө оорукчан сезип бересиң. Ошон үчүн мен ошол нерселер мени кыжырма этет. Ошон үчүн мен отдельно жашап, мындай эми өзүмдү күчтүү сезип жүргүм келет. Баракчаңызда рак бул өкүм эмес деп күчтүү сөздү жазып коюптур. Анан башында эле ушундай элеңизчи, кандайдыр убакта сынып кайра чогулдуңузбу? Башында чынын айтайын, баары эле ушундай болуш керек. Мен деле сынгам, биринчи укканда. Башкача чувстволор болгон. Үмүтүмдү үзүп койгом башында. Эми рак десе эле сразу өлүм эске келет да. Ар мындай приступ болуп турат. Приступ болгон сайын мындай как будто акыркы жолу болуп аткандай болот да. Кулаганда ушундай дем ала албай кыйналып атканда, балким ушул менин акыркы приступум болсочу, ушундан кийин кайра өзүмө келбей калсамчы деген коркуу болот. Ушинтип атып өзүмдү жеп алкоголго берилип кеттим. Анан акырындан күч кубат топтоп ошол кино тартып, кино менен өзүмдү алаксытып кеттим десем болот. Буюрса, ушул кинодан кийин өзүмө болгон ишеним артты. Азыркы учурда не только өзүмө жардам берип атам, азыркы учурда ушу башка ооругандарга да. Азыр ушул мен видеолорду чыгарып жүрүп, аудиториям бир аз чоңоюп калды болчу. Азыркы учурда ушу ооруп жаткан балдарга, ооруп жаткан инсандарга ушул акча чогултуусуна, сборуна жардам берип атабыз. Активдүүлүк менен алектенет. Биринчи билген күнүңүздү да сурап кетпесек болбойбу? Кантип билип калдыңыз? Буга чейин деле рак тууралуу маалыматыңыз бар беле? Негизи рак тууралуу эми кинолордон көрүп эле жүрөбүз. Рак тууралуу маалымат бар болчу, бирок чын онкология эмне экенин вообще билчү эмесмин. Онкология эмне экенин вообще билчү эмесмин. Онкология эмне экенин ооругандан кийин анан билдим. Анан биринчи кандай болуп билип калдым? Апрелде билгем. Бул ошол былтыр апрелде 2022. Ошол убакта да орозо болчу. Орозо убак болчу. Орозо убакта ошо орозо кармап жүрүп, иммунитет түшкөндөн билинип калды да. Ага чейин билбей жүргөм. Негизи башым ооруп турчу бат-баттан. Бирок эми адам эмес, карьера, жумуш деп жүрөт болчумун да. Карьера, жумуш.
съемка кылып, кечкисин съемка, күндүзгүсүн жумуш кылып, аз уктап, мен ойлочумун баш ооруган ушу аз уктаганыман болуш керек деп, өтүп кетет деп. Ошентип жүрүп ошол Орозо абагында билинди. Мен биринчи башында билген жокмун. Ошол байкемди айтып келдим, байкемдер билди. Мага айтпай жүрүштү. Анан мен бир ай өткөндөн кийин билдим окшойт. Ошо лечение алып атканда случайно билип калдым. Дарыгерге барганыңыздарда сизге айтышкан эмес? Жок, мага айткан жок. Дарыгерге барганда ошол үйүндөгүлөрдүн бирөөсү менен келди деди. Анан мен жумуштан эле бирөөнү ээрчитип алгам. Жүрүңүз, мен чогулуп калыңызчы депчи. Эми үйдөгүлөрдү барагым келген жок анан. Ал эже менен барсам дагы ал эже, ой, үйүңдөгүлөрдүн бирөөсүн эле чыгарат окшойсуң, мен эме кире албайм деп койду. Анан ошондо менде подозрение болгон. Чото эми бир серьезный окшойт деп. Бирок именно рак деген оюма да келген эмес бирок. Анан байкемди чыгардым, байкем келди. Байкем кирип чыккандан кийин байкем бирок айтты, ушул ооруп атпысың. Бирок рак деген жок да, лечение алсаң керек экен, өтүп кетет экен. Хорошо дедим. Астанага барып, Астанада лечение алып баштадык. Байкем ошол жакта тааныштары бар болчу. Биринчи лечение ошол жактан алгандан кийин байкемдин таанышы болгон үчүн тиги байке айтты сразу эле. Бул жакта лечениялардын толку жок экен, лучше расход кылбай кете бергиле депчи. Анан отур сомнение болуп баштадым. Анан случайно мен байкем жеңим менен жазышкан СМС бар экен. Телефондо жазышып отуруп, экөөбүз бир комнатада эки кровать болчу. Байкем чыкырып калып чыгып кетти, телефону калып кетти. Анан мен эми өйлө слабый болуп калгам да ошол учурда экөө капельница алып атып. Зона келип калды. Зона келип калганда мен туруп тиги жакка жеткенче өчүп калды. Мен ачып ким экен карап коеюн деп ачсам эле ошол WhatsApp'ка кирип кетти да сразу. Ошондо окуп анан башкача чувство болду. Уже кетип атабыз, эртең уже жолго чыгабыз деп. Рак ушундай экинчи степень экен дегенден кийин эле уже всё. Настроение жок. Жатам. Жатып. Тестире карап, эме көрпөнүн жанына жатып алгам. Байкем келип жаныма отурат. Жыргал деп коет. Уң чыкпай отурам, уктамыш болуп анан. Отуруп эле бир аз отургандан кийин тиги байкемдин үнү угулуп атат да, ыйлаган үнү угулгандан кийин эле тура калып эле, эмне эртерээк айтпадыңыз деп ошол жерден кичине ызылдашып кеткенбиз. Кайра келгенден кийин уже эч нерсеге жылайын жок. Ушу 1,5-2 айдай алкогольгө берилип жүрдүм десем болот. Өзүңүз айттыңыз, ичимдикке берилип кеткем депчи. Аны өз алдынча чыктыңызбы же кандайдыр бир окуя же кандайдыр бир адамдар түртүү болду? Бул дагы бир эрк керек болот эмеспи? Негизи себеп бар. Эми ооруп аткан инсанга өзү жардам бере берсе, башка эч ким жардам бере албайт экен да, ачыгы. Аны ушул ар бир ошол ооруп аткан инсандар өзү түшүнүп жетиши керек. Себеп дегенде ата-энең эми постоянно жаныңда болот, бир туугандарың жаныңда болот, көпчүлүк таштап кетет. Ошол көпчүлүк таштап кеткенде дагы ого өтөр өзүн чөктүрө бербей, наоборот, ошол нерседен күч кубат алыш керек. Анан мага түрткү болгон нерсе бул случайно болуп калды. Мен үй бүлөмдөгүлөр, даже тааныштарым эч ким мага акча бербей калган ужечи. Берсек эле ичип коесуң деп. Анан акча иштеп табыш керек болуп калды, ичкени. Анан рекламага чыгарып калышты. Ал убакта да ошол блогерчилик менен эме кылып жүрчүмүн. Диагноз билингенге чейин реклама менен иштеп жүрчүмүн. Диагноз билингенге чейин рекламалар менен иштеп жүрчүмүн. Анан рекламага чыгарып калды бир благотворительный фонд эмесин рекламасын тартып берип кой, ушундай концерт кылабыз деди. Хорошо деп баргам. Барсам бүт ошол рак менен ооругандар концерт кылып атыптыр. Билген эмессиз? Мен билген эмесмин. Тартып отурам. Тегилер өзүнүн историяларын айтып берип атат, башынан өткөн окуяларын айтып берип атат. Тегилерди угуп отуруп эле уже мага ошондо жетти да. Эми ал жакта эжелер бар, менден хуже ооруп аткандар бар, 4-стадия, 3-стадия. Мындай карасам, күчтүү, жакшы, эрки күчтүү эжелер отурат. Анан муну ушул эркек болуп ушул эжелерде жокмунбу деп өзүм ошол жерден күч кылып, анын арасында байкелер, эжелер бар болчу, үмүтүн үзүп койгон, вообще уже жылайын жок да, мындай байкасаң эле, бир карасаң эле мындай жүзүнөн бир башкача эме берип турат да. Анан ошолорго мен мындай бир жагынан күч кубат бергим келди. Анан ал эми берки күчтүү эжелерден мен күч кубат алдым. Анан ошентип ошо кино тарттым, кино менен өзүмдү алаксытып кеттим.
ошол жолугушуу себеп болду десем болот да. Демек, эметип айтсак болот, Жыргалбек мисалы диагнозду билгенден кийин же билгенге чейин же билгенден кийинки жашооңуз эки башка болуп өзгөрдү же кандай жакка өзгөрдү? Мурдагы Жыргалбек более жоопкерчиликтүү болуп калдыбы дегендей? Жок, өзгөрдү. Өтө чоң өзгөрүү болду. Мурда кандай десем, мурда карьера, жумуш, көбүрөөк акча табыш. Баалуулуктарыңыз башкача болсо керек. Баалуулуктар башкача болчу, ошол көбүрөөк акча табуу, карьераны кылуу. Эми адам баласы эми иштеш керек, себептегенде өзүнүн келечегин оңдоо үчүн, башка нерсе үчүн. Бирок биз ошол өзүбүз жөнүндө унутуп кеткенбиз да. Вот ооругандан кийин уже мен өзүмө да көңүл буруп баштадым. Бир туугандарыма, үйдөгүлөргө көңүл буруп баштадым. Мурда эми качан убакыт болуп калганда эле чалат болчумун. Ушундай только жумуш, карьера болуп жүрүп, анан мурда достордун баркына жетчү эмесмин. Көп нерсенин баркына жетчү эмесмин. Азыр биринчи очередь ошол убакытты туура үнөмдөнү, туура колдонууну үйрөндүм. Мурда пайдасы жок эле нерселерге иштеп жүргөн экенбиз убакытты. Демек, жакшы жагын деле байкаса болот экен. Жакшы жагы. Абдан сонун. Анан сиздин баракчаңызды карасак, активдүүсүз аябай. Ар жакка барасыз, адамдарга кеңеш бересиз, фильм да тартканга жетиштиңиз. Анан шашып жатам деп ойлогон жоксузбу? Жок, бул жерде шашкан эч кандай эмес жок, просто бир нерсе бар. Азыркы учурда адамдар өзүнүн жашоосун мындайча усложнить эткенге көнүп калыптыр да. Татаалдаштырганы. Себептегенде негизи мындай карасаң бүт баары жөп-жөнөкөй. Эми бирөө менен жолуккуң келсе, сразу айт жолук. Бирөө менен мамиле кургуң келсе, барып мамиле кур. Мамиле кургуң келбесе, барып ачык айт, мамиле кургуң келбейт деп. Себептен бирөөгө үмүт берип, же болбосо бирөөнүн убактын текке кетирген дагы болбойт. Өзүңдүн убактың да текке кетет, ошон үчүн. Бизде все наоборот да. Бирөө менен мамиле кылгысы келбесе деле сүйлөшүп жүрө берет, тигиге үмүт берип, убактын кетирип, өзү бирөө менен сүйлөшкүсү келип жүрсө дагы барып сүйлөй албай жүрө берет, убакыт кетирип. Ар бир убакыт, ар бир минутта негизи туура пайдалануу керек да. Азыркы учурда мен ошол убактымды күтүүдө өткүзгүм келбейт, ошон үчүн кинонун дагы спонсор жок. Canon фотоаппарат менен тарткам да, себептен мен деле күтсөм болот, спонсорлор болгондо анан тартам деп, ичине аракет кыла бериш керек. Кичинекей шаг менен болсо да. Ошон үчүн бул шашкандык эмес, наоборот, жакшы деп ойлойм. Фильмиңизге токтоло кетели. Жашагым келет деген фильм. Бул чындыгы өзүңүздүн окуядан алынганбы же баары бир көркөмдөлгөн жерлери барбы? Жок, көркөмдөлгөн жерлери бар, себеп дегенде эми прям өзүмдүн жашоомдогудай кыла турган болсом, эми көпчүлүк түшүнбөй калышы мүмкүн, маанисин чыгара албай калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан анча-мынча жерлерин биз көркөмдөп койдук, чтобы ошол көргөн инсандар түшүнүп жетиши үчүн. Анан бул жерде не только менин эле жашоом эмес, бул жерде ушул жанакы рак менен ооруган инсандардын эмесине барганда историяларын айтып беришкен да. Ошолордун да историяларынан алып кошкон. Бирок в основном жашоодон эле алынган десек болот. Сценарийин өзүңүз жазгансыз? Сценарийин өзүм жазгам. Ал кинону YouTube каналдан көрө алса болот. Ал YouTube каналда бар. Кинотеатрларда коюлган эмес? Жок. Эми кинотеатрга биздин качество начар. Бул башталышкан деп айтасыз. Абдан жакшы. Жыргалбек, айтсаңыз, жанагы сиз активдүү болуп ушул ракурс тууралуу айта баштагандан кийин сизге кайрылгандар да көбөйсө керек да. Мисалы кеңеш алып өздөрүнүн окуясын айткан. Сиздин ушулар менен иштөө сизге кандайдыр бир мындай кайра сизди чөктүрө бербейби дегендейчи? Жок, кайра мени кубандырат, себеп дегенде мен ушул видеолорду чыгарып, элдерге кеңеш берип, мындай өзүмдүн эмне кандай чувстволор болуп аткандарын мен билдирем. И ошол мен видеолорумдан көпчүлүк сабак алат экен. Анан ошону билгенден кийин мен дальше көбүрөөк тартып, көбүрөөк айтып турган аракет кылып баштадым. Себеп дегенде азыркы учурда рак менен ооругандар өтө көп. Анан көпчүлүк ошол эми бир туугандары, ата-энеси же болбосо жакшы түшүнбөйт да ооруган инсандычы. И наоборот хуже кыла берет. Анан мен видеолорумду көргөндөн кийин
бири-бирибизди жакшы түшүнүп калдык деп ыраазычылыгын айтышат. Анан кээ бир рак ушул ооруган инсандар айтат, сиздин видеолоруңузду көрүп мен күч кубат алып турам, сизге чоң рахмат деп. Ошентип жазган сайын наоборот мындай жүрөктө жеңилдик болот. Бирөөгө пайдам тиеп атыптыр депчи. Абдан сонун. Сиз айтпадыңызбы, жанагы борооруган сөздөр ооруп жаткан адамдын ачуусун келтирет депчи. Анан ошол рак болуп ооруп, анан азыр ошол акыбалдан чыга албай жаткан адамдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы, сиз чөйрөңүздү алмаштырып өз алдынча жашайт экенсиз. Ошондой сыяктуу. Эми мен өз алдымча жашайм, себеп дегенде азыркы учурда менде Кудайга шүгүр, жакшы элем. Бирок эсли абал оорураак болсо, лучше үйүндөгүлөр менен турган жакшы. Бирок үйүндөгүлөр эми ал инсан кааласа, каалабаса деле мындай жакшы болушун каалайт, всегда жейсиң, бишесиң деп мондай мамиле кылып турат. Ага эми жиндеништин кереги жок. Анан эң башкысы өзүнө өзү жардам бериш керек. Ал нерсени унутканы, ал нерсени мындай ойлобогону, өзүнө өзүн жардам бербесе, башка эч ким жардам бере албайт. Ошон үчүн башка бирөөгө үмүт кылбастан мен өзүм жеңем деш керек.